Ayt günü uşunçalik mayram boluş gerek, oroza tutsan aram bolat. Antken al günü jeş gerek, jey turgan gün. Jep jarılıp kelsen soğup bolat. Ayt günü. Apalarımızın bir şariatı var. Ayt günü kirjup ayt eken dep. Ayt günü kirjuy beret. Bolgonu aytga çeyin kirjup, aytga çeyin uyuşup bırıp, ayt günü ayttasın degen söz. Ayt günü ayt namazga barganda bul köçe menen barsaң, kayra kaytkanda tigi köçe menen kaytıp ketет. Ne üçün? Göbürak el arla köçөгө çık degen söz. Aytta mayramdik maanay boluş gerek. Bizde aytta joktoluk ilaybiz. Ölüp ölgөн жерге barabız, özleri kapa dıkat bolup oturgan bolat, ansaň koşulup barabız, Kur'an'da okup tamak jep kayra ketip kalabız, anan ölbөгөндөргө girбейбиz. Mine aytta üçün ölüş şart mı bizge? Ayt gün mayramda üçün ölüşübüz gerek, ne kılışыбыз gerek biz? Jok tuğan андай emez. Ayt tirүүлөрдүн mayramı. Baldarga can köйнөк alып berебиz, ayaldarga can köйнөк alып berebiz, tuğan urtlarga kattaşabız, alar kelet biz barabız, uşintiп üylөрдү kıdırabız, baldarga ayttık mayramdарды berебiz, baldar bardık mayram eken sezsin. Anan oşonun katarında Kur'an okup markumdarga bagıштап koysok dagы bolot. Bирок birinci кезекте markumdарды эстеп түрүн унутуп койсок болбойт. Бул Kur'an-ı Kerim жашоосу тууганым ошол ахиретке болгон азык деген сөз. Ошонун бири ошол айт майрамдар майрамдык маанада өтүш биздин милдетибиз болот. Орозо Питер боюнча сурашат да. Өзү мингени кымбат машина, жашаганы эң жакшы үй, жегени алдында жебегени аркасында болгон инсандар 5 адамга Орозо Питердин эң өлчөм азын айтат да. 50 сомдон 250 сом боло эле караке деп. Өзүң жесең 500 сом, 1000 сом, 2000 сомго бир тамак жейсиң. Анан Аллах үчүн мына ушул сенин орозоңду туткан кетирген катачылык, кемчиликтериңди толукташ үчүн, Аллах үчүн мискиндерге бер деп айтып аткан болсо пайгамбарыбыз, ошого эң аз өлчөмүн аласың. Бай болсоң байдагыдай бер. Эң жогоркусун ал. Кадыр эмессиңби, андан кийинкисин ал. 750 сом мисалы. Кадыр эмессиңби, андан кийинкисин ал. Анан такыр мүмкүнчүлүгүң жок болуп калса, анда эң азы ошо 50 сомдугун беришиң керек. Беришибиз керек. Мен баймын. Кудайга шүгүр. Аллах бердиң. Сенин ыраазылыгың үчүн ушул Орозо Питердин эң жакшысын берейин. Ибадаттын эң жакшысын кылайын. Сенин ыраазылыгың үчүн сенин берген нематтарың менин денемде көрүнүп турсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, берген нематын Аллах Таала өзүнүн пендесинин үстүндө көргүсү келет деген да. Көрүүнү жакшы көрөт деген. Сен бердиң, Аллахым мен ушуну кийейин. Аллахым бердиң, мынандай үй бүлөмдү багайын. Аллахым бердиң, сен